Салам достор, бул менин каналым YouTube'дагы Айдана TikTok деген. Көп суроолор келди. Менин блогумдун максаты эмнеде? Или бул блогдон, видеолордон эмнени тапсам болот деген. Блогдун максаты акысыз маалымат берүү. Мен Instagram'дагы баракчамды активдүү алып барып баштаганыма азыр 3 жыл болоюн деп калды. Мен айтиде жүргөндө мага жол көрсөткөн, менин суроолорума жооп берген адам жок болчу да. Бардык эле адам, айтиде окуган адам ушул нерседен өтсө керек. Жаңы окуп жатканда аябай суроолорум көп болчу. Жумушка киргенде кантип жумуш издеш керек, резюмени кантип жазышым керек. Иногда мотивациям төгөнүп калчу. Ойлоп калчумун, менин колумдан бул нерсе келеби, келбейби деп. Ошол маалда мага туура багыт көрсөткөн же туура поддержка көрсөткөн тааныш адамдарым же интернетте мен окуган блогерлер жок болгон экен. Анан ошо айтиге окудум, окуп бүтүп жумушка кирдим. Жумушка киргенден кийин акырындан суроолор келип баштады. Айданага каяктан окудуң эле, кантип окудуң эле, биз дагы окусак болобу, менин колумдан келеби, эмнеден башташ керек деп. Анан акырындан ошолорго жардам берип жүрчүмүн. Телефон аркылуу, SMS аркылуу же чалып сүйлөшүп, көбүнчө бул биздин өзүбүздүн маленький круг болчу да. Анан Инстаграмга акырын иногда сүрөттөрдү жүктөп калчумун жумуштан, конференциялардан, метаптардан, ошо нетворкинг метаптарга, конференцияларга көп барчумун. Кайсыл жактан ошо метаптарды таап алдың, кантип барып атасың, мен дагы барсам болобу, айтиде сен иштейт экенсиң, мага да түшүндүрүп берчи деген суроолор көп болду. Анан акырындан постторду жазып баштадым, эмнеден баштадым, эмне кылыш керек деп. Анан кызыккан адамдар көбөйдү. Анан бир жолу телефон аркылуу бир эже менен сүйлөшүп жатып, ал айтып калды: сен кыргызча сүйлөгөнүң аябай мага жакшы болду, жакын сезилди. Орусча сүйлөгөндөн уялам. Мен билем, Кыргызстанда ар бир эле адам орусча так сүйлөй албайт же так түшүнө албайт. Биздин эне тилибиз бул кыргыз тили, ошого мен ойлойм, ал нерседен биз уялбашыбыз керек деп. Ошол эже менен сүйлөшкөндөн кийин мага бир ой келди. Мен блогумду өзүбүздүн кыргыз тилинде постторду жазып көрөйүн, кыргыз тилинде түшүндүрүп көрөйүн деп. Интернетти карап көрсөм, кыргыз тилинде IT багытында маалымат таптакыр аз экен, жок эсеге барабар экен десем дагы жаңылышпайм. Анан ой келди, анда мен ошол нерсени кичине өзгөрткөнгө жардам берейин. Ошо өзүм билген нерсени, өзүм басып өткөн жолду, өзүм окуган программаларды, өзүм өткөн кыйынчылыктарды ошо көрүүчүлөр менен бөлүшүүнү туура көрдүм. Анан ошонун баарын кыргыз тилинде кылганды туура көрдүм. Менин блогумдун көпчүлүк пайызы бул кыргыз тилинде, өзүбүздүн эне тилибизде. Анан суроолор да келет. Эмне үчүн Айдана сен орусча жазбайсың? Орусчада жазсаң жакшы болот эле, аудитория чоңураак. Мен кыргызча билбейм деп жазган кыргыздар бар. Же болбосо англисче жазбайсыңбы деген сунуштар көп түшөт. Мен билем, бул блогдун негизги максаты акча табуу эмес. Бул мекенимге кошкон бир салымым болсун деп билем. Мен ошондой түшүнөм. Менин акча киреше алып келген өзүмдүн жумушум бар, башка бизнестерибиз бар. Мен блогду, Инстаграмбы, Ютубду как бизнес катары көрбөйм. Сунуштар көп болот, айтат, сен англисче билесиң, англисче блог тартсаң болот эле, же орусча билесиң, орусча блог тартсаң болот эле. Эмнеге дегенде английский аудитория аябай чоң. Андан кийин орусча аудитория чоң, СНГнын бардык өлкөлөрүндө орусча сүйлөйт. Менде көбүрөөк аудиторияга жеткиргенге, көбүрөөк подписчик топтогонго же көбүрөөк маалымат чыгарганга менде мүмкүнчүлүк чоңураак болмок. Бирок менин блогумдун максаты бул кыргызча маалымат чыгаруу. Именно Кыргызстандагы мекендештериме туура маалымат жеткирүү. Айрыкчасы ошо четтеги, айыл жергесиндеги, региондогу кыз келиндерге, балдарга туура маалымат жеткирүү, аларга дагы азыркы мүмкүнчүлүктөрдү көрсөтүү, аларга дагы мындай бир шанс, түрткү, мотивация берүү. Силердин да колуңардан келет. Айылда жашайсыңарбы, шаарда жашайсыңарбы, же Америкада жашайсыңарбы? Азыр 21-кылымда ар бир адам эмгек кылса, ар бир адам
туура жолду тандап туура максат койсо ийгиликке жетсе болот дегенди түшүндүргүм келет. Мекенге кошкон салымым десем болот да. Ошондой максатты көздөйм. Азыр колумдан келишинче жардамымды берип жатам. Буйруса бул башталышы гана болсун деп айтам. Азыр колумдан келген жардам бул өзүм билген нерсени башкалар менен бөлүшүү. Айрыкча ошондой мүмкүнчүлүгү жок адамдар менен бөлүшүү, маалымат тарабынан. Орусча жакшы сөз бар. Жизнь как бумеранг дейт. Ар бир нерсе кайрылып өзүбүзгө келет дейт. Бирөөгө жакшылык кылсаң, Кудайдан экезелеп кайтат. Мен бул нерсеге ишенем. Ошого ар бир кылган нерсем жардам, маалымат тарабынан жардам катары болсун, бул өзүм үчүн кылып атам. Эртең бирөө менден сураса, Мекениң эмне иш кылдың, эмне салым коштуң деген суроого ушундай жооп бергим келет. Мен азыр колумдан келген нерсе силер менен өзүм билген нерсени бөлүшүү. Мен кылган кыйынчылыктарды, мен кылган ошибкаларды силер кылбай, ушул нерсеге батыраак жетип, будан дагы жакшы ийгиликтерди жарата алсаңар болот деген нерсени билдиргим келет. Бул жашоодо ар бир адам тең. Ар бир адамдын мүмкүнчүлүгү да тең, мен ошого ишенем. Жана ар бир адамда бардыгыбызда бир суткада 24 саат бөлүнгөн. Ошо 24 саатты биз кандай колдонобуз, кандай нерселерди жаратабыз, ар бирибиздин өзүбүздүн колубузда. Ошол нерсе жөнүндө жеткиргим келет. Жана өзүм окуган китептерден, өзүм катышкан конференциялардан, өзүмө бир нерсени пайдалуу деп тапкан нерсени азыр ошо блогум аркылуу силер менен бөлүшүп жатам. Пайдалуу курстар, пайдалуу вебинарлар, пайдалуу посттор, анан көбүнчө суралган суроолорго пост аркылуу жазганга аракет кылам. Ошо бардыгыңарга туура жетсин. Бардыгына бирден жооп бериш бул кыйын болуп калат. Мен дагы убакыт жагынан убакытым тар. Өзүңөр билесиңер, 2 балам бар. Аларга апа болушум керек, келин, мен үй жумуштарым бар менин деле. Кыргызстанда мени көрүп жаткан кыз келиндерде эле, айылда жашаган келиндерде эле, менде деле жашоомда силеркиндей эле тиричилик бар. Үй жыйнаш керек, тамак жасаш керек, балдардын курсагын тойгузуш керек, адан сырткары жумуш кылышым керек, проекттеримди бүтүрүшүм керек. Ошого ошентип видео аркылуу, пост аркылуу, макалалар аркылуу силердин көп келген суроолоруңарга жооп берүүнү туура көрүп, ушундай блог жаралып калды. Постторду жазып, макалаларды жазып баштасам, мени аябай бир профессионал катары көргөндөр бар. Мен жумушумду прям 100% уже билген жок. Мен деле силерге окшоп жаңы үйрөнүп жаткан, айтинин бир бурчунда эмгек кылып жаткан эле адаммын. Мен билбеген нерсе, билген нерсемен өтө чоң. Мен дагы аябай көптөгөн нерселерди үйрөнүшүм керек. Көптөгөн программаларды үйрөнүшүм керек. Акырындан ошо жолдо баратам. Болгону мен азыр өзүм билген нерсе менен силер менен бөлүшүүнү туура көрдүм. Мен ушуларды билем. Ошол жөнүндө бир нерсе айта алам, совет катары айта алам. Бирок технология ушунчалык бат өнүккөн нерсе экен, технологиянын артынан жетишип болбойт экен. Ал үчүн биз күнүгө өзүбүздү жаңылап, окуп, үйрөнүп турушубуз керек экен. Ошону да түшүндүм. Ошону да силерге түшүндүргүм келет. Ушул блогдун максаты өзүм билген нерсени, өзүм туура деп ойлогон нерсени силер менен бөлүшүү. Ошону көбүрөөк адам билип, убагында билип, туура кесип тандап, туура жолду тандап, ийгиликтин эрте кечи жок экенине ишенип, 30 жашта болосузбу, 40 жашта болосузбу, жашоону алмаштырганга бардык мүмкүнчүлүк бар экенине ишенип, ошол менен гана бөлүшкүм келет. Кээ биркилер сурайт, сиз акысыз маалымат бересиз, эмне үчүн бунун баары акысыз болуп жатат деп да ойлошот. Ал деле туура суроо деп билем. Как говорится, орусча айтканда, бесплатный сыр только мышеловкада болот деп койгондой эле. Менин негизги бунун артындагы максат бул мекенге кызмат кылуу. Мен Кыргызстанда төрөлүп өскөм, ата-энем Кыргызстанда, өзүм азыр Кыргызстанда үй бүлөм менен жашабасам дагы, менин тууган уругум бар, бир туугандарым, ата-энем бардыгы Кыргызстанда. Кыргызстандын келечеги жөнүндө мен дагы ойлоном, мен дагы переживать этем. Ар бир новостини калтырбай угуп турабыз. Тилекке каршы көп жаңылыктар сүйүндүрбөйт. Ошонун арасында бир кичине позитив болсун, ошолордун арасында бир кичине жаштарыбызга бир үлгү болсун, жаштарыбызга бир баягы чырак болсун деген сыяктуу эле. Ушу
туура нерсени бөлүшүүнү туура көрдүм. Азыртадан биздин жаңы поколение, жаңы муун туура кесип тандаса, балким келечекте аябай ийгиликтүү адамдар болот. Мекенибиздин ийгилиги ошо кичинекей өзүбүздүн бактылуу жарандардан турушуна ишендим. Ошого үй бүлөдө кыздарды колдогонду үйрөнүшүбүз керек. Ошо менин колдоом эмне үчүн кыздар дей берет. Бизде кыздарга колдоо аз. Аны мен өзүмөн да өткөрүп көрдүм, билдим. Ошого кыздарды көбүрөөк колдойм. Өзүм кыз болгон үчүн, келин апа болгон үчүн. Апакелерде мүмкүнчүлүктөр аз. Бизде үйдө кармаган нерсе көп. Карьера курайын десең, бала бар, үй бар, кийир, тамак, аш болуп кете берет. Ошолордун арасында карьераны да кантип чогуу алып кетсе болот. Силер дагы аракет кылып көргүлөчү деген сообщенияны жеткиргим келет ошо апакелерге, что колуңарды таштап, кесипти таштап коюп, өзүңөрдү өнүктүрбөй, наоборот, ошого да убакыттап, адам өзүн өнүктүрүп, балдарыбызга туура тарбия берсек, биз келечекте татыктуу адамдарды тарбиялап өстүрсөк, ошондо гана биздин мекен өнүгөт. Балдарыбызга туура тарбиялап бериш үчүн биз өзүбүз өнүктүрүшүбүз керек. Өзүбүздүн билимибизге инвестиция жасашыбыз керек. Ошону жеткиргим келет. Мекенибизде канчалык көптөгөн бактылуу үй бүлөлөр болсо, мекен ошондо гана өнүгүп астыга жылат. Ушу менин кичинекей болсо дагы мекенге болгон азырынча салымым ушул болсун. Ушудан баштайын деп чечтим. Ошондуктан баарыңыздарга айтмакмын, өзүңүзгө өзүңүз ишенгенден коркпоңуз, билимге умтулгандан да коркпоңуз. Келечек билимдүүлөрдүн колунда. Кыргызстанда потенциалы чоң адамдар көп, жаш муундар көп. Билимге инвестиция кылгандан коркпогула, алдыга ар дайым умтулуп, туура максат менен жашаганды үйрөнөлү. Жакында эле бир китепти окудум. Думай и богатей деген аябай сонун китеп экен. Анын ичиндеги мага эң жаккан жери бул адам 40 жашынан кийин чоң революцияларды жаратканга, чоң ачылыштарды жаратканга потенциал ачылат экен. Ошол жөнүндө да көп жазыптыр. Кыргызстанды мен ошол менен салыштырып көрдүм. Көбү эле бизде 30 жаштан өтүп, 40 жаштан өткөндөн кийин өстөрү эле картайып калышат. Мен картайдым, мен колуман эч нерсе келбейт. Мен уже 40 жашыма чейин эч нерсе кылбадым, будан кийин деле меники эч нерсе не получится деп өзүн басынтып жашаган адамдар аябай көп экен. Ошолорго да айткым келет, что 40 жашта это только начало дегендей, орусча бул башталыш экен. 40 жаштан кийин дагы кичине аракет кылып, өзүңүзгө ишенип койсоңуз, сиз дүйнөнү өзгөрткөн балким бир нерселерди ойлоп табаттырсыз. Ошого адамдын кары, жашына, улутуна же болбосо жынысына карабайт экен, бир жакшы нерселерди жаратып жана жашоону өзгөртүш үчүн. Ар бир адам өзү үчүн күйүп, өзүн астыга тартканда гана жашоо өзгөрөт экен. Ошого баарыңыздарга ийгилик каалап, жашоого туура максат коюп, только алдыга умтулуп жашашыңарды каалайт элем.